Кыргызстанда соңку мезгилде товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары улам өсүп жаткандыктан Улуттук банк жакында улуттук валюта сомдун консуздануусун алдын алуу жана инфляцияны ооздуктоо максатында эсептик ченди 9,25%га чейин жогорулатты. Кымбатчылыктын негизги себептери эмнеде? Баа саясаты кандай түзүлөт? Сезондук факторлар, баалардын дүйнөлүк таасири жана спекулятивдик, кызыл кулактык тенденциянын ролу тууралуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Жээналы Орозбаев мырза менен кабар маалымат агенттигинде маектешебиз. Жээналы мырза, студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздарбы, рахмат. Айтсаңыз, мына кече жакында Улуттук банк инфляцияны ооздуктоо максатында улуу ченди көтөрүп атат. Деги эле бүгүнкү жагдайдагы, бүгүнкү кырдаалдагы инфляциянын сезилерлик деңгээли калк арасында дагы катуу айтылып жатат. Бул кымбатчылыктын негизги себептери катары кайсы факторлорду байкап жатасыздар? Эң биринчи чоң маселе мына инфляцияга бул дүйнөлүк экономиканын таасири абдан чоң болуп атат. Андан тышкары дагы баягы мына жакын бизге анан орто алыстыктагы өлкөлөрдүн өз ара согушу дагы өтө чоң таасир этип атат. Эмне үчүн таасир этип атат? Себеби дегенде алардын бири-бирине болгон мамилесинен ал көбүнчө күйүүчү жана майлоочу майларга таасир этип атат дагы. Ошонун эсебинен башка бардык продукцияга таасир этип кетип атат да. Бул анан ошол эле мезгилде биз Кыргызстан өтө көп азык-түлүк продукциясын чет өлкөдөн импорттойбуз. Туура, биз негизинен бир топ продукцияларды өзүбүз толугу менен камсыз кылабыз. Ошол эле картошка менен, сүт азыктары менен, жашылча жемиштер менен, эт азыктары менен. Бирок ошентсе дагы ошол эле мезгилде башка продукциялардын көбү чет өлкөдөн келет. Ал эми чет өлкөдөн ошолордо кандай баа болгон болсо, ошого жараша. Аларда өсүп аткан болсо, өскөн бойдон келет бизге. Жана ал сөзсүз түрдө биздеги бааларга өзүнүн таасирин тийгизет. Экинчиден, экинчи бир чоң таасир эткен нерсе инфляциянын деңгээлине бул негизинен баягы элдердин кирешесинин да өсүшү. Мындайча айтканда, сатып алуу мүмкүнчүлүгү көбөйгөн сайын алардын каалоосу өзгөрүп атат да. Мындайча айтканда, жакшыраак кызмат алгысы келип атат. Кымбат болсо да мейли, мен бирок жакшы кызмат алышым керек. Кымбат болсо да мейли, жакшы жерде эс алышым керек дегендердин бардыгы биздин жанагы кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө баанын өсүүсүнө алып келип атат да. Ошонун бардыгы орточо келип отуруп, бардыгына бири-бирине таасир этип атат да, баягы чынжырдай бири-бирине илешип. Мына бири кызмат көрсө, ал ошол эле мезгилде ал башка бирөөдөн кызмат алат да. Мына ушунун бардыгы өзүнүн таасирин этти. Андан тышкары мына ошол Россия Федерациясына бүткүл Европа мамлекеттердин чектөө киргизип, жанагы санкциялык иштерди бергенинин өзү биздин алардан сатып алган ар кандай, мисалы үчүн материалдарга, тетиктердин алардын баасынын көтөрүлүшүнө алып келди дагы. Кыргызстанга ошол эле тетиктер мурункуга караганда жогорок баада келип калып атат. А ошонун өзүндө мисалы үчүн эмнени түшүндүрүп берейин? Мынакей, эгер балыкка бере турган жемдер мындан 1 жыл мурун арзаныраак болсо, кымбаттады. Ошол эле мезгилде балыктын жеми кымбаттады деп, балык саткан адам кымбаттатып атат балыгын. Анан балыкты сатып алган адам, мисалы үчүн дагы элдерге кууруп берем деп, ал дагы өзүнүн тигинисин бири-бирине мындай чынжырдай болуп баягы илешип кетип атат дагы. Бул өзүнүн таасирин берип атат. Бирок бул жерде менин жеке сунушумда экономист катары инфляция менен күрөшүү маселесин койбош керек. Бул дүйнө жүзүндө инфляциянын мунун ар кандай таасири бар да. Инфляция жакшы таасир берген учур бар. Дүйнө жүзүндө классикалык теоретиктердин айтымы боюнча 4%га чейин инфляция болуп турса, бул жанагы ишкерлерге абдан чоң мотивация берет да. Мисалы үчүн дайыма кымбаттап турган товарды бардыгы чыгаргысы келет да. Себеби алардын пайда түшүү мүмкүнчүлүгү жогору болот да. Ал эми жанагы 10%дан ашык инфляция тескери таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок биз силер менен көрдүк да. 1200%га чейин инфляция Кыргызстанда болду да.
93-92 жылдары мынакей өзүңөр билесиңер. 92 жылдын аягы, 93 жылдын башы ошондо сом кирген 1200%га чейин деген. Неме азыр бизде гиперинфляция деп атат. Гипер да бул эми. Эми азыр мынакей өзүң айтып атасың да, мынакей азыр Улуттук банк айтып атпайбы? 8%-ын ченинде жылдык инфляция болушу мүмкүндүгүн берип атат. Жылдык инфляция 8, эми классикалык теорияда бул көп. Эми 5-4 былтыр билесиңер 4,4% менен жаап атабыз. Эми бул Кыргызстандагы баягы бүткүл глобалдык системада турабыз да. Биз өзүбүз эле бүт бардык бааны кое албайбыз да. Өзүбүз бардыгын чыгара албайбыз. Ал үчүн жабык мамлекет болуш керек да, такыр. Менин негизги оюмда инфляцияны менен күрөшүү менен эмес, көп мамлекеттер бар да өнүккөн. Инфляция менен күрөшпөйт. Инфляция менен күрөшпөйт дагы, болгону компенсация берет. Кирешени көбөйтөт. Бирок ушул жерде ушул маселе жатат да, калкыбыздын кайсы бир катмары, айрыкча аялуу катмар ошол инфляциянын кесепетинен улам кирешесинен кол жууп жатат да. Ошол жагдайда мамлекет аларды кантип коргош керек? Бул абдан жакшы суроо болду. Мынакей бир гана коргой ала турган нерсе, ошол азыр бизде инфляцияга өзүнчө компенсация берүү жагын караш керек да. Эми мындай да мамлекеттин бардыгына берүү мүмкүнчүлүгү жок. Жана аяр катмарларга гана маселени сөзсүз инфляцияны көңүлгө алып туруп, ошого жараша дайыма индексация кылуу маселесине улам карап атышпайбы азыр 2 жылдан бери. Бул бир жагынан өтө туура саясат да. Сөз дегенде индексировать этип улам инфляциянын деңгээлине индексация кылып атат да. Мисалы үчүн инфляция 10% болсо 600 сом боло турганбыз, 600 сом кийинкиге кошуп атат. Допустим, тиги 6000 сом боло турганбыз, 600 сом кийинкиде кошулуш керек. Хотя бы инфляциянын уровенинде индексация болсо, элдер ошондо жанагы муну кымбатчылыкты көп сезбей калат да. Эми бул көбүнчө аярлуу катмарлар жөнүндө сөз жүрүп атат да, туурабы? Эми ошондуктан бул боюнча иштер биздин өкмөт тарабынан дагы, президентибиз тарабынан дагы өтө чоң көңүлдө туруп атат. Азыркы мезгилде монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын функциясы боюнча биз мониторинг гана кыла алабыз да. Биз бааны момунчадан сатазың деп айта албайбыз. Бирок ошол эле кезде мына өкмөт буга чейин бекиткен атайын жанагы каттоо бар эмеспи? Социалдык маанилүү азык түлүктөрдүн 16 түрү боюнча ошо көзөмөлдү кармоо боюнчачы ушул багытта кандай иш алып барылып атат? Бул мындай да, тиги абдан туура айттың, 455-токтомдо өкмөттүн 16 продукция кабыл алынган. Бул социалдык жактан маанилүү товарлардын тизмеси деп аталат да. Ошол жерге эң керектүү болгон 16 продукция киргизилген. Ал продукциянын негизги маңызы мында, ошолордун баасы кымбаттап кеткен учурда мамлекеттик жөнгө салуу киргизилет. Ошону биз көзөмөлдөйбүз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы качан көзөмөлдөйт? Мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген учурда гана. Кайсыл товарларга киргизиле алат? Ошол 16га гана. Ошо 16 бекитилген товардын тизмесине киргизе алабыз. Киргизе алабыз дагы 90 күнгө киргизе алабыз. 90 күндүн ичинде биз коюп берген баа менен гана сатышат. Анан 90 күндөн дагы узартсак болот. Узартсак. Бирок өзүнүн натыйжасын берип атат. Мисал катары айтайын. 2021-жылы билесиңер өсүмдүк майы абдан кымбаттап кетти. Биз өсүмдүк майына анан шекерге билесиңер Индиядан, Пакистандан бери шекер алып келип калган. Жөнгө салуу киргиздик, мамлекеттик жөнгө салуу. Мамлекет катуу көзөмөлгө алдык. Ошол 3 ай өзүнүн тигизин жемишин берди. Мындайча айтканда, сатып алуучуларды биздин эсебибиз боюнча 800 миллион сом экономия кылып калышты. Сөйдүндө бааны биз аябай катуу көзөмөлгө алып кармадык да. Ошол убакка кармадык. Андан кийин жыл сайын азыр көмүргө киргизип атабыз. Антпесек баягы сен айткандай сатып алып сатарлар калаган баазын коюп алат, калып кыйнап ийип атат да. Биз азыр жыл сайын көмүргө 90 күнгө киргизип кармап атабыз. Бааны мынакей акыркы 5 жыл бою жыл сайын көмүргө киргизип атабыз. Быйыл биздин мына министрлер кабинети дагы уруксат берди. Мурун биз мындай кылчубуз. ТЭЦке гана келген көмүргө
баа коюп берчүбүз. ТЭЦке ташыйт, жылуулук электр борборуна да, энергия борборуна. Анан азыр быйыл атайын токтом менен бардык ал жеке менчикте болобу, мамлекеттик болобу, кандай менчиктин түрүндө болбосун ошол компания көмүр казып алабы, ташыйбы, ошонун бардыгына баа коюп атабыз. Кыргызстан боюнча. Ошонун бардыгын азыр баасын коюп, эртең ошол гана баада сатканга аларга уруксат. Эгер андан ашкан боло турган болсо, алар айып төлөшөт. Айып төлөшөт, бул мыйзам чегинде. Андан тышкары биз нанга да киргиздик. Билесиңер да, мына 1,5 жыл мурун нан аябай кымбаттап, катуу кымбаттаган учурда анан 90 күн бою аны да кармап турдук да. Эми азыр этке да киргизиш керек деген сунуштар болду эле, бирок баягы мониторинг жүргүзүп, азырынча этке киргизүүнүн кереги жок деп. Эми мындай да, кыргыз мынтип коет, өйдө тарсаң өгүз өлөт, ылдыйтты түртсөң араба сынат дегендей, бааны төмөндөтүп койсок дыйкандарга жаман болуп калып атат да. Пайда кирешеси азайып калат. Бааны көтөрүп койсок сатып алуучулар, керектөөчүлөргө жаман болуп калат. Анан экөөнүн балансын издеп атабыз да. Эми туура, кээ бирлер азыр мени урушушу мүмкүн. Эч нерсе иш кылбай атасыңар депчи. Бирок мынакей ушул жерден пайдаланып айтып коеюн, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан атайын сунуштар менен биз жана ун маселеси абдан курч болуп турган учурда келишим түздүк. Келишим түздүк 3 тараптуу. Айыл чарба министрлиги ошол убакта монополияга каршы тиги, анан кийин унду кайра иштетүүчүлөр болуп туруп 3 тараптуу келишим түздүк. Ошол келишим ошондон бери иштеп келатат, жыл сайын узартып. Ошол жерде сөзсүз түрдө будайдын корун кармап калуу, то есть запас туруш керек. Экинчиден, мынабу гана баада сатылат, андан жогору сатылбайт. Үчүнчүдөн, тиги керектөөчүлөргө толугу менен камсыз кылуу дегендер условияларды койгонбуз да. Ошон коопсуздук үчүн да. Эми ошондо мамлекет эмне кылды? Мамлекет өзү тарабынан ошолордун бардыгын салыктан бошотту. Импорт салыгынан бошотту эле. Ошондо 8 компания калды эле, азыр 33 болду. Азыр абдан жакшы иштешип атат. Дагы ун азыр мурун билесиңер 45 сомго чыгып кеткен 1 килограмм ундун тигинеси. Азыр 1 килограмм унду жанагы мешок менен сатканда азыр 25тен сатып атышат. Азыр 22 да кылабыз деп атышат ун чыгаруучулар. Эми бул 2 эсе түштү деген сөздү билдирет да. Бул 2,5 жылдын ичинде ун кымбаттабай кайра аркага кетти да. Бул эми биздин кайсы бир деңгээлде кылып аткан ишибиз да. Шекерди дагы ошондой кылып мүмкүнчүлүгүн кармадык. Анан мына өсүмдүк майы гана бизде ошондой эле меморандум түздүк эле, бирок биз азыр сунуш бердик, аны өкмөт ал салгыла депчи. Себеби дегенде ошол май ташып келүүчүлөр, май өндүрүүчүлөр жанагы ун өндүрүүчүлөрдөй болуп жакшы иштеп, аябай көрсөткүчүн көтөрүп, кыргыз элин камсыз кылбай, кайсы бир деңгээлде өзүдөрүнүн инициативасын жоготту дагы, тиги эффективдүү иштей албай коюшту да. Мына азыр май көтөрүлүп атпайбы? Биз айтып атабыз. Силер ошону кылсаңар болот эле деп атабыз. Толугу менен майдын баасы 100 сомдон көтөрүлбөй тургандай деңгээлге алып келсеңер болот эле. Себеби дегенде мамлекет силерге жардам кылып атпайбы? Бардык алып келген импорт салыгынан бошотуп атпайбы? Анан салыктан бошотсок силер иштин бардыгын өтө жакшы алып барбасаңар, анда мамлекет силерге дайым эле салыктан бошотуп берсин, эмне зарылчылыгы бар деп атабыз. Мамлекет силерге ошондой жеңилдикти берип атса, силер дагы иштегиле да. Туурабы? Ошого жараша натыйжа бериш керек да. Бирок мынакей өсүмдүк майында анча-мынча маселелер бары. Биз семечке эксек болбойт экен, майлуу болбойт экен, Кыргызстандын аба ырайы ошондой экен. Ал эми тияктан ташып келгенде кичине кымбат болуп калат экен. Эмесе өзүңөр билесиңер да, азыр мынакей Токмокто да иштеп атат май заводу, Жалал Абадта иштеп атат май заводдору. Мурун 1 да литрди өзүбүз чыгарбасак, азыр 18% чейин өзүбүздү камсыз кылып атабыз. Бул да абдан чоң маселе. Бирок 100% үчүн дагы бир топ иш кылыш керек да. 100% камсыз кылыш үчүн. Азыр 80% мындайча айтканда Россияга көз каранды болуп атабыз да. Ошол жактан ташылып келип атат. Бул ошол маселелер бар эми. Бирок ошол учурда мына карапайым калктын катмарында аябагандай бир
нараачылыктар айтылып калып жатат да. Баалар кээде жума сайын өзгөрүп калып атат. Күндө эмес, эми жума сайын өсүп атат, айрыкча азык түлүккө карата дейт. Анан сиздердин мониторингде бир мындай спекулятивдик тенденциянын бар экендиги да байкалабы? Анан ушуга карата кандайдыр таасир этүү чаралары колдонсо болобу? Жакшы суроо. Азыркы биздин ушул туруштагы мыйзамда бааларды түзүү мыйзамында кабыл алынган. Монополияга каршы жөнгө салуу тиги кызматы тарабынан бул мыйзам сунушталган жана тиги жогорку кеңеште каралып президентибиз кол койгон. Маселе азыр ошого өзгөртүү кирип жагы каралып атат. Абдан туура суроо бердиңиз. Биздин азыркы мыйзамда биз бир да жанагы күркөлөр сатып атат, магазиндер сатып атат. Сен мынчадан сатасың деп кое албайбыз. Мыйзам жол бербейт. Ал калагандан сатуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми ушул мыйзамга мындай киргизилип атат да. 25% рентабелдүүлүк коюп берип, ошондон жогорусунун калаган убакта токтотуп кое алуу мүмкүнчүлүгү болуш керек деп атабыз да. Бизге монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги мисалы үчүн мынауну 100 сомго алып келсе, 125 сомго сатса болот, ал эми 130 сом уже болбойт деген сөз да. Мына ушундай мыйзам азыр каралып атат, сунуш болду, жана коомдук талкууда жүрүп атат. Эми каршылар да өтө көп, бирок бул өтүп калса, анда сиз айткандай бул эми мындай социалдык жакта маанилүү гана товарга кирет. Бардыгына эмес. Мына эми күнүмдүк керектелүүчү товарларга жанагы киргизилет, жана 16 түрүнө. Анда биз аларды көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мына ушул сурооңузга бул боюнча мыйзам биринчи керек болуп калды да. Мыйзамга азыр өзгөртүү киргизилип атат. Сунушталды. Бизде ушу суроону баалардын туруксуздугу боюнча маселени көтөрсөк эле, адатта ошо ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү бизде рынок экономикасы, бизде рыноктук мамилелер, бизде бааны рынок гана жөнгө салат деп айтышат да. Бирок ошол учурда рынок экономикасынын атасы болгон өлкөлөрдө, ошол эле Европада, ошол эле Кошмо Штаттарда, же болбосо жана Түштүк Чыгыш Азиянын өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө карасак баалар туруктуу да эмнегедирчи. Ошол эле азык түлүк, же болбосо турмуш тиричилик товарлары болобу, баалардын туруктуулугун байкоого болот да. Бизде мындай олку солкулук, анан жанагындай картелдер катары негизи дүңүнөн импорттап келген компаниялар өз ара келишип алабы, бирдей бааны коюп рынокко сунуштап жаткан бир тенденциялар болот да. Ошол жагдайлар боюнча кандай бир мониторинг жүргүзүп, ушу картелдик келишүүчүлүктү аныктап таап бир жөнгө салса болобу, чара көрсө болобу, ушундай нерселердин үстүнөн иш алып барып жатасыздарбы? Сөзсүз негизи биздин мыйзамда жана картелдик келишим бул мыйзамга каршы келет. Болбойт. Сүйлөшүп алууга да болбойт. Бирок ал боюнча баягы өздөрү каалагандай кылып көтөргөн учуру боюнча мисал катары айтып кетсек болот. Биз Банецкий лабораториясы деп коебуз, же болбосо Оссо Интелмет деп коебуз. Ошого карата жогорку соттун чечими менен 423 миллион сом айыпка жыктык. Анан азыр дагы бир топ ошондой келишим болуп калышы мүмкүн деген чоң ишканалар боюнча иш алып барылууда. Мен сизге толугу менен кошулам. Негизи ал мыйзамга каршы келет. Сүйлөшүп алууга болбойт. Бирдей бааны коюп алып туруп, эң жогорку бааны каалагандай кылып сатууга негизи болбойт. Сүйлөшүп алууга да болбойт. Бул мыйзамда так даана жазылып турат. Аныктоо аларды өтө кыйын. Өтө кыйын. Мен аны мойнума алам. Бирок биз аныктап, жанагынтип жогорку сотко чейин барып, уттук. Бул эми өтө оор нерсе. Анткени бар эле ооба деп эле макул эми мен өзүм күнөөлүү экем дебейт да. Анан эми атайын мындай мыйзамдуу өлкө болгондон кийин сотко кайрылат, кийинки сотко кайрылат, жогорку сотко кайрылат. Анан бир күндө чечилип калбайт. Кээде жылдап соттошобуз да. Баягы
Бул өтө чоң эмгекти талап кылган нерсе экен да. Жөн эле мен 100 миллион ката кетирип коюп мен алгыла дебейт экен да, маселенин бар. Бул биринчиден анын табыш кыйын, экинчиден далилдеш кыйын. Анткени булар дагы өтө катуу даярданган чоң компаниялар да. Жөн эле өздөрүндө акча көп. Жана эң кыйын юристтерди жалдап алуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындай абдан чоң, бирок иш жүрүп атат бул боюнча. Мына ошол далил 423 миллионду эми Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу десем, эми элдер дагы айтат, дайым эле бирок чындап эле биринчи жолу мындай чоң сумма да. Анан дагы мамлекеттик компаниядан эмес, жеке компаниядан бул мамлекеттин пайдасына утулган иштер да. Азыр эми биз мынакей бир топ иштерди жүргүзгөндүн натыйжасында Яндекс 2017 жылы келген Кыргызстанга. 2022 жылга чейин булар регистрация кылган жок да. Булар эч кимге эч нерсе төлөгөн жок да. Анан аябай катуу булар менен иш жүргүзгөндүн натыйжасында мынакей азыр былтыркы төлөгөнү 330 миллион сом төлөп атат. Кыргызстанга регистрация кылды. Төлөдү. Мыйзамдуу челге келиш керек деп атабыз биз. Кандай гана компания болбосун. Азыр абдан чоң шарт коюп атабыз. Мына азыр бизде эки гана Озон менен Wildberries жанагы маркетплейс деп коебуз. Экөө регистрациядан өткөн Кыргызстанда. Сизге товарды туура эмес алып келип кое турган болсо, биз аркылуу ошол товарларыңыздардын акчасын же болбосо өзүң кайтарып берүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бирок ошол эле мезгилде бизде азыр Alibaba'дагы, Temu'дагы, Pindo'до дагы иштеп атат да, туурабы? Бирок алар регистрация жок да. Биз азыр мыйзамга атайын өзгөртүү киргизип, атайын мыйзам даярдадык. Электрондук коммерция деген. Азыр Кудай буйруса мына жол кеңеш колдоп берди. Бунун бардыгы эмне үчүн болуп атат? Мунун баары ошо керектөөчүлөр үчүн болуп атат. Биз азыр аларга мындай шарт коюп атабыз. Сөзсүз түрдө ошол иштеген нерсе Кыргызстанда регистрациядан өтүш керек. Себеби дегенде биз эртең ал сен азыр мисалы үчүн $10,000 бир нерсе тиги берген болсоң заказды. Анан сага анын ордуна $100 нерсени алып келип берип койсо Тему. Сен азыр эч нерсе дей албайсың да. Соттосоң да эч нерсе кыла албайсың да. Себеби ал регистрацияда жок да, туурабы? Биз айтып атабыз. Ушуга окшогондун бардыгы керектөөчүнүн укугу биз коргошубуз керек. Алар үчүн алар сөзсүз түрдө деп турам жана мыйзамга киргиздик. Электрондук коммерция дегенге азыр мына ушундай иштер жүрүп атат да негизичи. Биз укугун коргошубуз керек. Ар бир керектөөчү биз үчүн өтө керек депчи. Бул жерде ошо керектөөчү эле эмес, биздин ата мекендик өндүрүшчүлөрдү да демпинг аркылуу алардын өндүрүшүн да өлтүрүп атышат. Ооба. Ошол сону суроо бердиңер. Мен өзүм 3 жыл бою ушул боюнча Евразес боюнча куратор болуп турдум да. Тиги азыр абдан чоң көп мыйзамдар. Биринчиден мына 5 өлкө Евразиялык экономикалык тиги биримдикте турган өлкөлөрдүн бардыгы биринчиден мыйзамдарды бирдей деңгээлге алып келип атабыз. Бирдей. Экинчиден ичинде бири-бирибизге дайыма жардам берүү маселеси. Анан азыр Кудай буйруса ошол мыйзамдардын бардыгы ишке ашып бекилип келатат. 2027 жылга чейин ишке аша тургандар бар. Мындан кийин ушул эми мен үмүтүм аткарылса экен, эми Алла Таала биздикин берсе экен, мына газ, электр энергия дегендин бардыгы баа бирдей болот. Бардыгы ушул 5 өлкөдө. Эми сонунда туурабы? Бул Кудай буйруса аз калдык. Ушул иштер дайыма жүрүп атат азыр. Бул оор. Бардыгы эле мамлекет, ундай чоң мамлекеттер макул деп эле бере койбойт да. Мына азыр мисал катары айтайын. Азыр биз жыл сайын 1,2 миллион тонна күйүүчү жана майлоочу майды Россия мамлекетинен алып атабыз. Кече гана токтомго дагы өзгөртүү киргизди Россия мамлекети. Ушунун бардыгы жеңилдетилген баада. Кыргызстанга индикативдик план бар. Ошол план боюнча бизге жанагы бажы тигинисинен бошотулган баада бизге берет. Кече да бажы. То есть атайын жанагы тиги салыктар алынбайт да, кошумча салыктардын бардыгычы. Мындайча жеңилдетилген баада. Бирок тилекке каршы турмуш көргөзгөндөй буга чейин мисалы үчүн мунай затын дүйнөлүк баасы арзандаган менен биз айрыкча мурдагы эле баада алып келген учурлар
болгон учурлар тенденция байкалат да. Мисалы үчүн дүйнөлүк баа түшкөндө, мисалы үчүн ошо күйүүчү майлоочу майлардын дүйнөлүк баасы түшкөндө биздин рынокко дагы таасир этиши керекпи? Керек, бирок этип атат. Эми жөнөкөй эле тил менен айтканда, мындай кылалы, мен мындай сөзүм кур болбосун да, мен силерге толугу менен чыгарам десеңер, мына таблицанын баарын берейин. Бүткүл өлкө менен салыштырмалуу бүгүнкү күндөгү да баабыз бар да, мынакей. Кыргызстан, Армения, Тажикстан, Өзбекстан, Беларусь, Россия, Казакстан. Биз дайыма салыштырып турабыз. Бирок бизде ушул мунай заты Казакстан менен Россияны эске албаганда, эми булардыкы башкача. Башка өлкөлөрдөн бир топ эле төмөн да. Бир топ эле төмөн. Бирок баарыбыз Россиядан алабыз. Бирок бул жерде биз буларга мына бардык мунай зат сатуучу компаниялар бизде регистрде турат. Жана биз булар менен өтө каты иш алып барабыз. Жана өзүбүздүн меморандумдарыбыз бар. Өтө бааны кескин жогорулатуу жана кескин тиги кылуу. Эгер эсиңде болсо, былтыр 52 сомго чейин түшүп, анан кийин кайра көтөрүлдүк. 52 сомго чейин түштү 1 литри. Азыр эми көрүп атасың 66, Бирок ошо түшкөн учурга түшүрүтүп атабыз. Көтөргөн учурга көтөрүтүп атабыз. Эми айла жок да. Алардын чыгымдарын дайыма көзөмөлгө алып туруп атабыз да. Колдон келгени ошол баягы мыйзам бизге жол берген жерлери да. Мыйзам бизге эми кынтыксыз эле иш кылып атабыз дегенден алыспын эми. Бир топ дагы кыла турган иштер көп. Баардыгын көзөмөлдөө мүмкүн болбой атат. Көбүнчө мыйзамды жазыш керек, ал үчүн өзгөртүү киргизиш керек. Айтып атасыздар, айрыкча чоң компаниялар, таасирдүү компаниялар, айрым бир чет өлкөлүк компаниялар биздин рынокко келип, ушу жасалма жол менен бир монополия орнотуп алган учурлар аз эмес депчи. Аны менен күрөшүп атабыз деп атасыздар. Ошого каршы тура турган бизде жетишерлик ырчактар барбы? Мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн жана такси кызматын Яндексти мисал келтирип өттүңүз. Яндекс иш жүзүндө азыр такси рыногунда монополист мындай караганда, 93%. 97ге чейин жетип. Мыйзам кайсы бир тарапка артыкчылык берүүгө же болсо ал өзүнүн бир технологиялык мүмкүнчүлүктөрүнө карап туруп бир артыкчылыктардан колдонуп алууга мүмкүн эмес деп монополия түзүп алууга жол берилбей турган мыйзамдык база бар бизде. Мыйзамда бар. Ошого атаандаштык мыйзамы бар, жана иштеп атат. Бирок азыр булар бизде реестрде турат, жана алар биздин жанагы мыйзамдын талаптары менен азыр туура келип атат да. Жана андан чыгыш элек. Анткени биз буларга бир топ эскертүү бергенбиз, жана жанагынтип регистрация кылышты, Кыргызстанда бүт бардыгын кылышты. Мындайча айтканда мыйзам чегине келишти. Бирок бир момент болду, тиги эч кандай эсинсиз жок эле иштеди. Эми азыр андай болбойт да. Бирок эми мындан башка дагы компаниялар келип албайт. Ошол эле Тему келип, же Пиндодо келип, демпинг кылып туруп, бардыгын биздин өндүрүүчүлөр токтотуп койбойт деп эч ким кепилдик бере албайт да, туурабы? Биз ошон үчүн мыйзамды өтө жанагы катуу көзөмөлдөп турушубуз керек. Жана мен ойлойм, биз ага даярбыз. Азыр дүйнө жүзү өтө бат өзгөрүүгө дуушар болуп атат. Бул чоң Алибабага окшогон компанияларды Кыргызстанга окшогон кичинекей мамлекет каршы туруусу өтө оор. Ал үчүн биз алдын ала даярданышыбыз керек. Себеби дегенде алар мына бир мисал келтирип кетейин. Биз өзбек бордоштор менен эми биз мындай монополияга каршы жөнгө салуу кызматы мындайча айтканда 40ка жакын мамлекет менен азыр алакабыз бар. Андан тышкары биз өзүбүзчө жолугуп турабыз, монополияга каршы тигилердин бардыгы. Анан Өзбекстанда мындай болуп кетти да. 1 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде кытайлыктар 25 цемент заводун курду. Дагы Өзбекстандын өзүнүн чыгарган цемент заводдорунун бардыгын банкротко учуратты. Себеби бааны өтө төмөн коюп койду. Мисалы үчүн 1 килограмм цементтин өздүк наркы 3 сом боло турган болсо, алар 2 сомдон сатып туруп алды. Бул берки компания банкротсуң да туруп. Өзү 3 сомго туруп атса, 2ден сатып атсаң.
ар бир килограммын сен миллиондогон тонна деген бул миллиарддаган банкротто алып келет да туурабы. Анан азыр булар ошонун күрөшүүнүн жолдору методикасы менен азыр уже баштады. Анан биз булар менен дайыма алака кылып турабыз да. Мен мисалы үчүн испандыктар менен жолукканда сурадым. Силер Google менен кантип күрөштүңөр? Google елеп албады, бүт интернет трафиктин барына турабы, бүт бардыгы ааламды елеп атат. Сен айткандай, мыйзам чегинде бир эле компания баарын елеп алганга болбойт да. Анан алар бизге жолун айтып атат. Азыр Кудай буйруса биз бул боюнча да иш алып барып атабыз. Эми ар кимден да үйрөнүп атабыз, башка мамлекеттен. Силер муну кантиңер эле деп. Мен кече жакында Венгрияга барып келдим, Австрияга барып келдим. Ошолордун бардыгы менен алака түзүп, бу жерде кандай кылдыңар эле? Мына бизде азыр ушул маселе башталган турат. Силер өттүңөр мындан. Кантип ушуну ооздуктайбыз деп эми үйрөнүшкө туура келип атат. Чындык эми бул. Эми жана орустар айтмакчы, велосипедти ойлоп таап эмне кыласың даяр турса дегендей турабы. Эми даярды алыш керек да, үйрөнүш керек. Ал боюнча кызматташтык жүрүп атат. Түрк туугандар менен өтө көп иш алып барып атабыз азыр. Андан тышкары түрк мамлекеттер уюмунда дагы биз өзүнчө иш алакаларды алып барабыз. Азыр ал жерде 7 мамлекетпиз. Анан бири-бирибизге маселе. Азыр мына темир жол ачылып калса, канчалык деңгээлде бизде бааны түшүрө алабыз? Жана ошолордун баарын кантип көзөмөлдөй алабыз? Канчалык деңгээлде Кыргызстанга пайда алып келет? Алдын ала даярданып эсептеп чыкпасак болбойт да. Ал боюнча иштерди алып барылып атат. Кемчиликтер бар, моюнга алыш керек. Себеби дегенде биринчиден мыйзамдык база, экинчиден мындай адамдык жагы дагы баягы кызматкерлерибиз жетишпеген учур дагы өтө көп. Азыр мага кече кылып атат, муну дары-дармектин баасы өтө кымбаттап кетти, карабайсыңар. Макулмун, бирок анда бергиле, штат бергиле, тиги кылгыла, биз бардыгын аракет кылайлы, алайлы көзөмөлгө. Анткени Россия, ошол эле лекарствонун баарын Россиянын ФАСы, Федеральный антимонопольный служба толук көзөмөлгө алат. Россиянын ФАСы даже Нацбанкты, то есть Центральный банкты көзөмөлгө алат. Бизде андай жок да. Биринчи мыйзамдык базаны да бергиле, биз ошону тиги кылалы. Мисалы үчүн таң калган нерсем, мына азыр газ, электр энергия дегендердин эсептеп чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү кантип эсептеп атышат, кандай болуп атат дегендин бардыгы ошол эле ДТЭК, Департамент топливно-энергетического комплекса дегендин бардыгы Минэнергиянын алдында туруп атат. Анан өзүнүкүн өзү эмнеге текшермегиле? Мен айтып атам, ошол надзорду бизге бербейсиңер. Биз карабайлы, башка отдельный болбойбу. Анан ар бир министерство өзүнүн алдына өзүнүн надзорун алып алса, анан департаменттин директору министрге барып алып, сен эмне туура эмес кылып атасың дейби? Өзүң ал ошонун алдында турсаң, кантип айтасың эми? Бул негизи да. Маселенин бардыгы, ушунун бардыгын азыр мынакей биздин башчыларыбыз туура түшүнүп, азыр бир топ реформа кайра жүрүп атат. Ошону жанагы дебюрократизация деген ошон үчүн коюлду да. Президент тарабынан тапшырма берилип, азыр ушулардын бардыгынын натыйжалуулугун карап, азыр жанагы жүрүп атат. Туура болду деп ойлойм да. Балансташтырып, анан туура көзөмөлдө жүрүш керек да, туурабы? Анан кече бизге баягы жана уруксат берүүчү, көзөмөлдөөчү органдардын функционалдык милдеттерин, ыйгар укуктарын мындай майнаптуу бөлүштүрүү, анан жыйынтыктарын эң туура айтып атат. Ошол эле тариф боюнча бизге бергиле деп атабыз. Биз башка жагын сурабайбыз, лицензия берин ала бергиле. Тариф жагын, туурабы? Тариф жагын бизге бергиле, биз көзөмөлдөйлү. Башка ар ким колунан келген ишин кылсын деп атабыз. Биз ал боюнча билебиз жана бизге бергиле мүмкүнчүлүктү. Билбеген жагын башка кыла берсин, өздөрүнүн ар ким өзүнүн ишин кылсын. Мына кече абдан чоң кайрылуу болду авиабилеттердин кымбаттап кеткени боюнча. Анан 11.200-кө чейин чыгып кетти деп Жылдыз Жолдошева кайрылды президентибизге. Анан биз Бактыр Эргешевичтин тапшырмасы менен дагы бүгүн мен бардык аэропорт, Манас аэропорттон баштап бардык жанагы авиа ташуучуларды чогулттум өзүмдө. Маселе көрсө башкача экен. Азыр толугу менен маалыматты бардык массалык каражаттарына беребиз. Маселе чындап эле 11.200 сом бар экен. Хан Эйр деген көрсө бул Германиянын тиги компаниясы экен, жана биздин Тезжет деген компания менен биздин тиги булардын сайты
биздин авиа ташуучулардын сайтында чет өлкөлүктөргө көрүнбөйт экен. Билеттин баалары канча турган. Биздики ошол жака чыкпайт экен. Анан булар жанагы менен өзүнчө келишим түзүптүр. Жана хан эгер деп атпайт. Анан келишим түзгөндө максат эмне? Ошо биздин Кыргызстандын ичиндеги бардык баалардын бардыгы бүткүл чет өлкөлүк Кыргызстанга келгизи келген болсо, аларга көрүнүп туруш үчүн. Жана бардыгына жайылтуу максатында. А бирок аларда бир нерсеси бар экен, өздөрү каалаган бааны коет экен. Ошон жана 11200. Бирок ал кыргызстандыктар үчүн эмес. Ал чет өлкөлүк, мисалы үчүн Бишкекке келип, анан Бишкектен Ошко учкузу келип атса, тиги Таиландда туруп алып, ошолорго ал көрүнөт экен. Ал эми биздин ички баабыз эң кымбаты Ошко, Бишкек Ошко 6900 экен. Тез жетте гана бар экен, бир гана тез жетте бар. Ал биринчи жанагы орундуктар жана комфортный деп коет го баягы. 6900 сомдон кофе берип, анан кола берип, шоколад берип, кизиң жегиң келип атса, 6900 калат экенсиң. Башкасы 3800дөн эң кымбаты 5500ге чейин. 11200 деген биздин авиа ташуучуларда баа жок. Баягы эле эң кымбаты жана алган күнүнө жараша. Эми кызык жери биздин элге айтып кое турган жер. Булар мониторинг жүргүздүк дейт. Бир да Бишкек Оштун жана эң арзан 3700-3800ден турган билетти кыргызстандыктын 1-2 гана пайызы алат экен. Бардык эң көп пайызды чет өлкөлүктөр алат экен. Анткени алар бир ай мурун пландайт экен. Кайерге учам, каяка барам. Кыргыз 2 саат калганда билет алып коеюн дейт экенбиз. Анан 5500ден билеттер келип калат экен. Маселенин бардыгы өзүбүздө да жатат да турат. Мындай пландоо маселеси, жашоону пландоо маселеси. Анткени булардын күнү жакындаган сайын кымбат. Элге айтып коелу, азыр негизи 11000 деген баа Кыргызстандын ичинде Ошко жок. Муну биз толугу менен айта алабыз. Ал бар, бирок ал чет өлкөлүктөргө жана ошол чет өлкөдөгү жаранга гана көрүнө турган тетик. Атак азыр бүгүн бардык сайттарын берип атабыз, бардык маалымат каражаттарына жарыялайбыз. Ошол сайт аркылуу кирсе 3800дөн 5500ге чейинки билетти алса болот. 11000 эмес. Анан азыр булар өзү көрүп атпайсыңар, льготный деп жанагы Таласка, Кербенге, Нарынга, Караколго бүт жака учуп аткан бул асман мамлекеттик. Азыр мынакей самолеттерди мамлекет сатып берип атат. Дагы жаңылап тиги кылып атат. Эми шүгүр дейли. Булар азыр Жок, булар бааларды бирок улам-улам ойнотуп атпайбы? Кээде да сиз айткандай бир социалдык бааны көргөзүп коет да, бир 2 жумадан кийин башка бир мындай спекулятивдик бааны көргөзүп коет. Анан булар негизи кандай бир калькуляциясын көргөзүш керекпи мындай? Ооба, сөзсүз. Ооба. Мындай болуп атат. Бизде бар. Мындай болуп атат. Бизге берет. Маселе мындай болуп атат, мен түшүнүктүү болуш үчүн айтып коеюн. Спекулятивдүү дегениңизге кошулам. Маселе мындай болуп атат. Азыр биз ошолордун эртеңкиге агентстволор бар, агенттери бар. Булардын агенттер менен иш кылышат булар. Булардын 50% сайттан сатылса, 50% агенттер сатып берет билеттеринчи. Анан агенттерди биз эртең чогулткан атабыз. Антимонополияга каршы жөнгө салуу кызматы бардыгын чакырып атабыз. Анан бул маселе эң чоң маселе эмнеде жатат? Субагент дегенде жатып атат да. Ошол агенттердин дагы субагенттери бар. Эми жанагы авиа ташуучулар агенттер менен гана келишим түзөт. Субагент менен алардын иши жок. Ал эми агенттер өзүнүн субагенти менен келишим түзбөй иштей берет керек болсо. Анан субагенттер спекуляцияны ошолор көп кылып атат. Маселе эмне үчүн? Алар каалайт дагы, тиги 2 саат калганда сурап атат. 10.000. Но билет алсаң ал, албасаң жок дегендерди. А бирок алар чек бербейт. Билет үчүн акчанын суммасын алдым дегенине бербейт, жана билетти кайтарып бербейт. Ошон үчүн колдон келишинче азыр биз рекомендация берип атабыз. Или агенттердин өзүнөн, же болбосо официалдуу сайттан гана билетти алгыла деп. Сөзсүз чегин сурап алгыла. Ошондо биз толук көзөмөл кылып беребиз. Эгерде силерде жанандай талаш маселелер болсо, монополияга каршы жөнгө салуу кызматына кайрылгыла, биз аны чечип беребиз. Мынакей тиги бир ушул жерден аябай жакшы сурап калдың тема айтып коеюн. Мынакей быйыл
быйыл мына ушу жарым жылдын ичинде эле 353 кайрылуу болуптур бизге. Ушул керектөөчүлөрдүн укугун бузган боюнча. Ошонун 85%ын канааттандырыппыз. Толугу менен маселе чечилиптир. Анын ичинен 10%га жакынын башка органдарга жөнөтүпбүз. Себебинде биз чече албай калган маселелер бар да, аны биз МВДга же болбосо ГКМБга же прокуратурага жөнөтөбүз да. Баягы полномочиябыз жетпей калган. А бирок 85%ын биз чечип атабыз. Сотко чейинки эле өндүрүштүн ичинде толугу менен канааттандырганын чечип атабыз. Мынакей ошол эле тигиде мынакей былтыр 2 миллион 400 миллион сомду кайрып бериптир биз тигилергечи. Ал эми быйыл мына жарым жылдыкта эле 1,5 миллионду кайрып бериптир биз тиги керектөөчүлөрдүн укугу бузулган учурда. Бул эми авиа билеттер боюнча? Жок, бул жалпы эле. Жалпы боюнча кетип атат. Ошол эле мезгилде тиги жакшы бизге рахмат айткандардын саны 130 киши рахмат айтып жазыптыр, баягы иштерди бүтүрдүңөр деп. Эми кайрылгыла бизге дагы баары билбей аткандар бар. Электрондук менен деле кайрылсаңыздар кабыл ала беребиз. Тиги мен керектөөчүлөргө айтып коеюн, граждандар. Укугуңуз бузулган болсо бизге келип, атайын арыз жазып, анан кечке чейин жазып отурам дебей эле бизден атайын электронный тетиге кайрылууларыбыз бар. Телефон чалып эле кайрылса аны алабыз. Өзүңүз айтып калдыңыз, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо маселеси тууралуу. Айрыкча жана айтып атпайбызбы, жанагы товарларды сатууда, кызмат көрсөтүүлөрдө Кыргызстанда кызыл кулактык тенденция аябай чегине жетти деген эксперттердин пикири дагы көп болуп атат. Эксперттер эле эмес, карапайым жарандар тарабынан да айтылып атат. Мисалы үчүн ошол эле кечээде Ысык көлдө жана зонтиктердин баасын саатына 200-300 сом деп оозуна келген бааларды коюп алып атат. Бул эми мындай карапайым деңгээлдеги. Ошол эле кафе ресторандар тиги рыноктук эмес бааларды коюп алып, өздөрүнүн жанагы 10-15% деген сыяктуу маселелер да чыгып жүрөт. Мындай логикага сыйбаганча. Мына ошонун баары жогун жөнгө салса болобу? Канткенде жөнгө салынат. Себеби дегенде мунун баардыгы баалардын туруксуздугуна алып келип атпайбы? Жалпы сервистин сапатынын төмөндүгүнө алып келип атат. Системанын жок экендигин көргөзүп атат. Ушул жаатта бир мындай баа саясатын туруктуу ошол эле учурда рыноктук шартта кармоонун өзгөчөлүктөрү боюнча сиздер тараптан кандай аракеттер жүрүп атат? Сон жакшы. Бул менин ички дүйнөмө да туура келип атат да сиздин сурооңуз. Себеби дегенде мынау кафе ресторандарда жана 15% дегенди кайдан алып алганына мен деле таң калам да. Бирок азыркы күнү мыйзамда ал тыюу салынган эмес да. Маселенин бардыгы ошону бизге атайын администрация президентадан тиги тапшырма келип түштү. Азыр экономика жана коммерция министрлиги менен юстиция министрлиги жана биздин сунушубуздун бардыгы кетти. 1-сентябрга чейин мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, анда ушуну алуунун өзү мыйзамсыз болуп калат. Өзгөртүү киргизил мыйзамдык мамлекет болгондон кийин мыйзам чегинде да. Анан ал эми жана кызыл кулактык кылгандар бар. Чындыгы эми ал боюнча губернатор деле айтып атат, Ысык көлдө эми мындай кичине адам алкымыңарды тыйсаңар деле болот дегендей нерсе. Бирок мыйзамсызбы? Жок, азырынча мыйзамдуу болуп атпайт. Мындайча айтканда, бизде ошону жөнгө сала турган учур жок да. Бирок мыйзам даярдалып атат. Сунуш даярдалып атат. Жана жакын арада кабыл алып калып, мына депутаттар чыкса, каникулдан мүмкүнчүлүк бар. Анда биз өзүбүздүн колго алабыз. Жана силерге келип дагы айтабыз, мына мындай болду, иш жүрүп атат, мындайын жүргүзөбүз, жана булардын бардыгы уже мыйзам чегинде болбойт. Эми мындай да, мен жана сиздин сурооңузга кафе ресторандар боюнча айтып коеюн. Мисалы үчүн лагманды сатса, лагман 450 сом болсо, ошол жерде сон жазылып туруш керек өзүчү. Мына сиз менюну караганда жазылып туруш керек, өзү Кыргызстандын мыйзамы. Биринчи жазылып туруш керек, 70 грамм. Бул эт. 250 грамм. Бул камыры.
250 грамм бұл суусу деп мындай өзү бөлүнүп мындай болуп жазылыш керек. Сен эмнеге акча төлөп атканыңды билишиң керек. Анан анысы аз келгенсип бұл 350 сом болуп атса, мунун ичине баары кирди да. Ошол эттин баасы, камырдын баасы, официанттын баасы, повурдун баасы турабы? Эши баары кирди да. Анын үстүнө дагы пайда да кирди да. Анан эмне үчүн мен дагы 15% төлөшүм керек? Бул эми негизи логикага туура келбейт. Эмне үчүн мен төлөшүм керек? Ошон үчүн бул мыйзам чегинде жакын арада кабыл алуу мүмкүнчүлүгү бар. Сунуш кетти, жана атайын тапшырылмада келди. Бул баягы рыноктук мамилеге сыйбай турган нерсе да таңууланып аткан мисалы үчүн. Чын ошол эле учурда уккан музыкаңыз үчүн, же болбосо кабинка үчүн деген сыяктуу дагы бир нерселерди чыгарып алышкан го. Ушунун баары жогу мыйзам менен жөнгө салынбай келген экен да. Ооба. Өзү негизи клиент каалабаган нерсени таңуулаган болбойт да. Эми ошону мыйзамга болбойт дегизип жазып азыр сунушталып атат да. Негизи дүйнө жүзүндө ошондой да. Мындай сен каалабаган нерсени сага сунуштабаш керек. Сен ал үчүн акча албаш керек. Сен тапшырык берсең, бир жөн. Сен каалаган жоксуң да, сен музыканы тапшырма бербесең эле, ал ырдап туруп эле мага $100 бер десе, сен кулап каласың. Сага эмне кереги бар ал мисалы үчүн да. Ошондой эле болуп атпайбы? Азыр ошону шайкеш келтирүү маселесинде мыйзамга өзгөртүү киргизилген атат, сунушталып атат. Эми ошол кабыл алынса, анда тиги айтабыз. Ал боюнча силер информация бересиңер да туурабы, маалымат бересиңер. Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Студиябызга келип, ошо бардыгын чечмелеп жакшы айтып бердиңиз. Иштериңизде ийгилик болсун. Чоң рахмат. Биз Кыргызстандагы соңку жагдайда баалардын өсүшү, кымбатчылыктын негизги себептери жана кызыл кулактыктын негизинде бааларды көтөрүү, товарларга жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын ашкере көргөзүү сыяктуу өнөкөт адаттарды канткенде мыйзам менен жөнгө салууга болот деген суроонун айланасында маектештик. Биз менен монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Жээналы Орозбаев мырза маектешти. Маекти мен журналист Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.